Швейцария өкмөтүнүн жалпы суммасы 24 миллион швейцариялык франк грантына реконструкциясы мындан 2 жыл мурун бүткөргөн ат башы КЭСинин кубаттуулугу бурдага караганда жылына 35 миллион киловатт саатка көптүк кылат. Эгер суу мол болгондо буга чейин 7 киловатт саат иштеп чыгып жүргөн болсо, бүгүнкү күндө бул көрсөткүч миллионго чамалайт. Ошентип акыркы тетигине чейин толук жаңартылган энергетикалык бул объект мурунку 40-тын ордуна азыр саатына 45,7 мегаватт өндүрүүгө жөндөмдүү. Мунун натыйжасында анын кызматын пайдаланышкан ат башы жана Актылар райондорунда бир кездегидей кайра өчүрүүлөр өкүм сүрбөдө. Эми аябай деле өткөн жок, эми үскүлтүксү эле берип атышты. Анан көпкө деле эметкен эми кичине болуп атты, кичине өчүрүүлөр, бирок кайра эле бат эле күйүп атты. Свет аябай жакшы болду, өчкөн жок. Эч кандай светке немебиз жок. Нааразычылыгыбыз жок. Эч кандай нааразычылык жок. Быйыл эми мурунку жылдарга салыштырмалуу эч кандай бир өчүп калган убактар болбоду эле. Быйыл эч кандай өчкөн жок. Кээде бир ремонттор болорду, 2 күн мурун рес маалымдама берип, макулдашып алып, бир определенный бир 2 саат, 3 саатка ремонт жасап эле мындай өчкөн моменттер болгон жок. 3-чү агрегатта фильтр уплотненияга сигнал келиптир. 15 жылдан бери аталган объектте инженерлик кызматты аркалаган Адлет Мамбетов өз ишканасынын ийне жибине чейин мыкты билет. Айтымда дээрлик жарым кылым элге кызмат кылган ат башы КЭСиндеги жабдуулар таптакыр эле керектүүдөн чыгып, кесиптештери түмөндөгөн түйшүктөргө кабылышкан. Запастык бөлүктөрдүн жоктугунан айрым учурларда аргасыздан электр кубаттуулугун узакка токтотууга туура келген. Андыктан реконструкциянын өз убагында жүзүлгөндүгүн мамлекет башындагылардын стратегиялык эң туура кадамы деп эсептейт. Бүт автоматташтырылып, азыр жаңы бүт компьютер менен управление болуп калды. Мурда бүт ручной болчу баары. Астындагы суунун протечкалары турбинный залда аябай көп эле мурдакы эски агрегаттарды эскилиги жеткенине байланыштуу. Азыр болсо вообще протечка жок. Бул жерден агрегаттарды резервке чыгарып, ремонтко чыгарганыбыз ушундай. Ушул эле жерден башкарабыз. Реконструкция жасалган соң ошондой эле сууну аз колдонуу менен кубаттуулукту көбөйтүүгө мүмкүнчүлүктөр жаралды. Маселен, буга чейин секундасына 17,5 метр кубу пайдаланса, учурда ал 15,9 өтөт. Ал эми бүгүнкү секундасына 28,6 метр куб суу келип жаткандыгын эске алсак, бул кышта техникалык үзүлүктөр күтүлбөйт. Андан калса, орнотулган 4 жаңы генераторда күндүр-түндүр тыным жок. Анткени менен Сайбашы ат башы өрөөнүндө кардын өтө эле аздыгы энергетиктерди эмитен эле чоочулатууда. Чынын айтканда, жылдага салыштырмалуу суубуз аз. Бирок ошого карабастан иштөө генераторлор бар. Бир жакшы жери реконструкциядан кийин тынымы жок иштеп атат. Күнбү түнбү мурун өчүрүүлөр болчу эле, азыр өчүрүүлөр 90-99% 100% азайт десек да болот да, чынын айтсак. Бирок чындыгында эмдиги жылкы ушул 24-жылы кар жаабаса бизге оор туудурат. Тарых беттерин артка барактасак, бүгүнкү күндө жылына 187 миллион киловатт саат электр кубаттуулугун өндүргөн ат башы КЭСи пайдаланууга мындан 54 жыл мурун берилген. Алгачкы этабында анын көрсөткүчү 150 миллион киловатт саатка барабар эле. Бирок ошол эле жылда өткөн кылымга салыштырмалуу учурда абоненттердин саны алдыганча көбөйгөндүгүн эскерте кетүү абзел. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, Нарын жаңылыктары, Нарын району.